Narындан кыз алып көрдүңүз беле же кудап алып бардыңыз беле? Үмүт айы. Кечинде үйеси бир койду соет, таң атканча бир 20 койдун башын жеп кетесиң да. Алар ушинтип келип балдарын чогулуп алып тоюңду беребиз деп 5 жылкыны союп салды деп, бул бир социалдык бөлүнүүгө, кемсинтүүгө алып барып атат да. Кедей бай деген, аны кедей бай деп ачык айтпай, атаандаштык. Анан сүйлөшө келгенде атаңды жакшылап узата албай, анан биз менен отурасыңбы деген кемсинтүү, ыраматылык чубагачы какшап жүрүп ушу дүйнөдөн өтүп кетти. Суроо эмне үчүн сөөктешкен? Теңизбайдын өлүгү, Жумабайдын денеси деп эч ким айткан эмес да. Атамды моргтон алып келе элекмин, жан талашып мал издеп атам. Туугандарыма кабар жете элек жан талашып мал издеп жүрөм. Президент Садыр Жапаров атасы кайтыш болгондо ошо бир 200 километр туруп атасына топурак сала албады. Какшап калды го, атама топурак сала албай калдым деп. А киши жанагы сизге белгилүү жайда отуруп калды, атасына топурак салуу арман ичинде калды. Саламатсызбы, Сүйүнбек мырза, мына кече коомчулукка баарыбызга белгилүү болгондой 24 февраль 2022 жылы номер 54 жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө өлкө башчысы ушул жарлыкка кол коюлду. Бүгүнкү күндө коомчулукта талкуулар жүрүп жатат. Ушул коомчулукка бир түшүндүрмөбү же болбосо ачык айкынбы же кыскача тагыраак нерселерди айтып берип кетиңизди суранып келдик эле. Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Үмүт, биринчи жакшылыктан баштайлык, той топур тууралуу айталык. Мурда адатта кандай болгон, салтта кандай болгон, наркыбызда кандай болгон, кийин ал кантип өзгөргөнүн айталык. Элдин тили менен жумшак, элпек, жалпак тил менен айтып берейин. Андан кийин анан сөөк маркумду узатуу зыйнатына өтөлүк. Ал жөнүндө экинчи бөлүгүндө сөз кылалык. Кадырлуу көрөрмандар, бир боордошторум, мекендештерибиз, мына указ чыкты. Указда тыйды, болбойт, жазага тартабыз деген бир дагы норма жок. Указда элге сунуш кылып атабыз. Указда мамлекет жетекчилерине, район, облус жетекчилерине аларга сунуш кылып, ошо сунушту түшүндүрүп, жеткирип, анан ишке ашыралы деп атабыз. Азыр коомчулук указ менен тыюу салып салды. Бул адамдын укугуна каршы. Мен атамды каалагандай узатам, же апамдын тоюна каалагандай киши менин менчигим деген пикир жаралышы мүмкүн. Мына ошо пикирден качыш үчүн да бир жолу кайталап өтөмүн. Рекомендовать, сунуштап, кескин түрдө, жеткиликтүү, кыргыздын буту менен басып, мурду менен тынган ар бир жараны сезиш керек, билиш керек, канына сиңириш керек. Бул наркыбызда болбогон ишти азыр кылып атпайбызбы? Наркыбызда болбогон ишти. Нарындан кыз алып көрдүңүз беле же кудап алып бардыңыз беле? Үмүт айым. Кечинде үйеси бир койду соет, таң атканча бир 20 койдун башын жеп кетесиң да. Түштөндүрө өстөлө кире берет. Дасторконго отуруп чай ичкенге убактың жок. Улам бир жолдоштору келет, кошуналары келет. Ошол адат шаарга да жетти. Курсташтар, палчандар деп кетти айланайын. Чабандарстар, жайлоолоштор деп. Ошентип отуруп, таң атканча 12 койдун башы келет. Анан бул адат аябай жайылып атат. Анан үйеси кантип мактанып атат. Мен кызымды узатканда 20 жолу келип түштөндүрүп кетишти деп, бул бир жетишкендик, эртик катары айтып, мына менин зоболом Кадыр Баркым ушундай деп жарыялап. Ошол эле учурда тегерегинде айрым илимпоз бар. Айлыктары 14-15 миң, доктор академик, мисалы үчүн да. Пенсионерлер бар, кыргызга эмгеги сиңген. Карктуу, барктуу, атактуу кишилер бар. Ошолордун баарына басынтып, мына мен мүмкүнчүлүгүм ушундай. Же менин балам же кызым чыйрак чыкты. Алар ушинтип келип балдарым чогулуп алып тоюңду беребиз деп 5 жылкыны союп салды деп, бул бир социалдык бөлүнүүгө, кемсинтүүгө алып барып атат да. Кедей бай дегендер. Кедей бай деген, аны кедей бай деп ачык айтпай, аны жарыялап,
даңазалап, көргөзүп, союшуна өзүнчө элди чакырып, бата берип кеткиле, мал союлат деп. Эртеси күнү келип, конок келет, саат мынчага келгиле деп. Бир байкуш койду 5 күн бою даңазалап атпайбы? Бир байкуш жылкыды 7 күн бою даңазалап. Казысы карыс чыгыптыр. Таман чыккан экен, ниети жакшы экен деп. Ал эмне? Кишинин ниетинен жылкы семиреби? Жайлоодон семирет жылкы деген. Мына кыргыздын илки той топурларын айтаталык. Калың элге жол берип, топураган той берип дейт. Союштарын карматып, сойчу малын айдатып, калгып келди калың эл дейт. Конок өзүнүн союшун өзү көтөрүп келип атат. Алыстан. Үй ээси эмес. Үйдүн кожоюну эмес. Мына Манасты айталык. Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү калкылдап, жайнап жаткан калайык атка минди шалтырдап. Талаанын барын жайнатып, союштарын айдатып, Баатыр Манас келди го. Каада калкты кайнатып. А жерде Көкөтөй ошончо союшту союп алып Манасты чакырган жок. Манас ошончо эл менен келип, ошол алыстан келген элдин чайын тамагын өзү айдатып келип атат. Кайсы жеринде ушу Көкөтөй атасына мынча койду союп салыптыр, мынча малды кырып салыптыр деп айтат. Көкөтөйгө келген эл союшун жетелеп келип атат. А бизде азыр кандай трансформация болду? Баласы мынча жылкыны союптур, анан атасын тигинте узатыптыр. Социалдык жанындагы адамдар, кадырлуу адамдар дагы кемсинип атат. Мына бир соодагерлер колдорунда мал болсо эле союп таштап, чакырып, той болуп атса, той ээсинин атын билбеген коноктор келип атпайбы? Сөөк узатып атканда, ар өткөн, бер өткөндүн баары өкүрүп түшүп, бул жакшы. Бирок ошонун баарына тамак бериш кайсы үй бүлөнүн күчү кетет. Атаандаштык. Анан сүйлөшө келгенде атаңды жакшылап узата албай, анан биз менен отурасыңбы деген кемсинтүү. Же болбосо унчукпай, кыймыл аракет менен басынтып. Мына ушуну жоюш керек болуп атат. Мейли канчыгып кетиши мүмкүн, союшу мүмкүн. Ислам тараган, исламды негиздеген араб өлкөлөрүндө бир кан чыкпайт. Маркумду жашырганга 30-тан киши ашып барбайт. 10-12 мүнөттө Куран окулуп бүтөт. Ыраматылык чубагачы какшап жүрүп ушу дүйнөдөн өтүп кетти. 30-40 мүнөттүн ичинде зыйнат бүтөт. Жамандык чыккан үйгө жакындары, кошуналары бир күнү чайын берет, бир күнү тамагын берет, кийим ашын оңдойт, көңүлүн айтат, колун кысат. Бирок бизге окшоп кантип эле бирден малды жетелеп, маркумду узаткандан кийин 10 күндөн кийин кайра Куран окутпай, 40 күндөн кийин 40-ын бермей, анан ашын бербей, ашынан кийин жылдыгын бермей, жылдыгынан кийин 15-20 жыл өткөндөн чоң ашты деп туруп, улак тарттырып 23 миң кишини чакыргандары болуп атпайбы? Кимибиз андан кем деп, колунда жоктору бара албай, жакын достор деле чогулуп жүрүп, бири байып, бири кедей болуп калса, колунда азырагы катыша албай калып атпайбы? Ыражадан акчасы кемип. Мына ушу жаңгаш айткан маселе, социалдык маселе, элдин ынтымагына, наркыбызга терс таасир эткен маселе болуп атпайбы? Муну айткан киши, айткан депутаттар, айткан, чыгаан, активдүү социалдык тармагыбыз, жарандарыбыз жарымы колдосо, жарымы колдобойт. Азыр экөөбүздүн маекти деле жарымы колдосо, жарымы колдобойт. Кыргыздын бир дагы салтында малыңа жараша союш кылып, элди жыйна деп бир дагы салтта айтылган эмес. Той топур өткөндө мынча кошумча жыйнап кел, ыражабыз мынча тизме менен кел. Анан адамдарды сорттоп чакырган эмес. Байдын ашы болобу, бийдин ашы болобу, кедейдин ашы болобу, баары тең каада салт менен келип өкүрүп түшүп, кошогун айтып, колуна тилген алыстан келгендерине чай берилген. Кыргыздар биз көчмөн элбиз да. Алыстан келгендерге чай берилген. Балким майда жандык союлгандыр. Указда эмне деп айтылып атат? Ысырапчылыкка жол бербейлик. Башка адамдарды басмырлабайлык.
бийлик менен, мартабы менен, байлык менен мына мен мындай өткөрдүм деп социалдык неравенство, теңдешсиздик аларга текеберленип ар бир ошо сөз менен айтпай, иш менен дагы басынтуу болуп атпайбы? Анан ал акыркы балдары Россияда мен атамдын ашын өткөрөт элем деп үй бүлөсүн таштап алып, атамдын ашын өткөрөм деп башка жакта иштеп жүрөт. Аш өткөрүш эле. Ал байкуш эмне ошончо малы болбосо ал күнөөлүүбү? Бул кедейлик жок, 5 адам 5 сала деле тең эмес да. Бул эч кандай салтка тиешеси жок. Качан эле куда тоскондо таң атканча 20-30 койдун башын же деп айтчу эле. Качан эле жумуш күнүндө түшкү саатта саат 1-ден 2-ге чейин Куран окуп туруп, кайсы шариятта жазылып турат? Кайсы жерде 3 жылкынан кем союлбасын колуңда бар деп жазылып турат? Кайсы жерде келип сөөк узаткан ошо үйгө үкүрүп түшүп отуруп алып тамагын жеп кет деп жазылып турат? Бир дагы шариятта, бир дагы каада салтыбызда 100 жыл мурдагы чейин каадатта жок. Кыргызда да бир ыйык анан бийик сөз бар. Сөөк келатыптыр деп айтышат да. Эл түшүнбөйт. Же там бир акенин денеси же өлүгү келатат деп айтпайт кыргыздачы. Сөөк келатат. Сөөгүн жашырыш керек экен, сөөгү жашырган экен дейт. Суро эмне үчүн сөөк дешкен? Теңизбайдын өлүгү, Жумабайдын денеси деп эч ким айткан эмес да. Кыргызда сөөк келатат дейт. Ана таң калыштуусу кыргыз менен көчкөн эл, бирок ата бабалары бир жерге көмүлгөн. Көчүп кетип жайлоого жеткенде өлүп калса кайра мал жалды жыйып алып жакага түшүп келишчү эле. Жок, андай эмес. Манаста дастандарда айтып атат. Баатырлыкта жүрүп, көчөдө жүрүп, жайлоодо жүрүп кайтыш болгондор көп эле болгон. Ошол учурда 70-80-40 километр Кочкордон арпа алайга көчүп кетет мал айдапчы. Анан кайра көчүп келип бир жерге көмөм деп эч убара болушкан эмес. Кыргыздар Кудай деп туруп эле ичин жарып, өпкө жүрөк боордун баарын тазалап, сөөгүн калтырып, арчага ороп, бийиктеп анан илип коюшкан. Сөөктүн баарын илип койгондон кийин сөөк арчада кургаган. Ичетин, өпкө, боор, жүрөк, өт, казандын баарын кадимкидей эле жерге шылып туруп көмүп коюшкан. Сөөк кургандан сөөк калган. Жайлоодо жүрө беришкен. Дагы кырсык болуп калса, дагы ошол иш чаранын баарын ургачысы болобу, эркеги болобу, балабы, кызбы баарына ушундай аракет, ушундай ишти өткөрүшкөн көчмөндөрчү. Анан кабар айтылган. Бугунун мынча айында жылкы тээп, же аскардан кулап, же сазга тагылып ушу киши курбан болду. Акка моюн сунду. Мынчасында сөөгү барат деп чабарман чаптырат. Анан сөөктү жүктөп алып, ыйлап алып, заңгырата кошокту кошуп, анан туп-туура эл айткандай сөөк келет. Дене келбейт, өлүк келбейт. Ошон үчүн Кыргызда сөөгү качан чыгат экен? А кишинин сөөгү каяка коюлат экен? Сөөк келет. Ошентип чачырап көчмөн жүргөн кыргыз аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын көчүп тоо таштын арасында көчүп жүргөн ата бабаларыбыз бир жеңге сөөктү жайгаштырганы ошондон. Баарынын сөөгү бир жерде, бирок 1000 жерге көчүп жүрүшөт. Сөөктү жанагынтып илип койгон. Жылкы тийип качканда ок жаңылып кайтыш болгон баатырларды жанындагылар таштап кетипке чаап барып жерден эңип алып, иче кардын жарын тазалап алып туруп сөөктү өңөрүп алып качып келишкен. Сөөк калтырбаган баатыр аркасынан ээрчигиле деп Кыргызда ушинтип айтышкан. Эч качан ага мынча мал союлсун деп айтылган эмес. Андан кийинки сурообуз, сиз жана өзүңүз суранып кеткен суроо, ошол мына 1 жыл мурда атаңыз белгилүү манасчы, коомдук ишмер атаңыз каза болду эле. Ошондо сиз кандай, эч кандай бир мал эчтеке сойбой эле биздин ушул элдин салтын жыйнап коюп эле көмдүңүзбү же ал жерде келген кишилерге тамак берилдиби? Атамды коомчулук эл тааныган эл. Мен элге кантип калып айтам? Урматтуу көрүүчүлөр, мен атам кайтыш болгондо бир эмес мен 3 жылкы сойдум. Ал убакта жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Артысбекович Жубабеков эле. Дастан Артысбекович атам кайтыш болуп калды, эл көп келчүдөй болуп атат. Жарым жылдык айлыгымды бериңизчи. Мага жора жолдоштон
каражат же болбосо кошумча чогулганча атамдын сөөгү күтпөйт деп туруп айлыгымдын алдын ала алып атамды моргтон алып келе элекмин. Жанталашып мал издеп атам. Туугандарыма кабар жете элек жанталашып мал издеп жүрөм. Тигил эмне деп айтат, бул эмне деп айтат, апам эмне деп урушат, апам эмне деп айтат, ушу кишини кантип узатабыз айтат деп урушуп, жанталашып, намыстанып анан 3 жылкыны сойдум. Жарым жылдык айлыгымды алдыга алып туруп. Жаным кашайды. Бирок эл алдында жүзүк басып деп, мен дагы ошол көрпенде, мен дагы бир элдин биримин да, пенденин биримин да. Сөз кылбасын, баласы жогорку кеңештет, атасы манашчы, бир койго же бир жылкы араң жарады деген сөзгө калбайын. Апам дагы ушундай катуу киши, салтты сактаган, салтыбызды ушундай болуп калган деп. Сойдум, карызга баттым. Жора жолдошторум келди, кошумчасын берди. Бирөө 100 сом менен келди, бирөө 1000 сом менен келди дегенде, ар ким өзүнүн дареметине, катышына жараша келип мага жардам беришти. Мен карызды жаптым. Бирок карыз сурап уят болдум да. Жалдырап бардым да. 5 балам турат. 6 айлык айлыгымды биринчи алдым да. Эл айтат, баары жолдоштору менен жаап койду дейт. Бирок кадыр баркың, атама болгон мамиле, коомдук болгон мамиле, ошого намыстанып мен сурадымбы бирөөдөн. Кадыр баркымды ылдый түшүрүп, атамды көмөт эле мага мынча акча бер деп. Сурабадымбы? Өткөрдүм. Силерге окшогон эле пенденин биримин. Бул мага жакпайт. Айтсам же апам урушуп коюшу мүмкүн, бир туугандарым, жора жолдошторум капа болушу мүмкүн, селеме колуңдан келип турат. Союшуң керек эле да. Элдин баары кылып атпайбы? Элден эмнеңге? Депчи. Мен ушуну кылдым калайык журт. Кадырлуу көрөрмандар. Эми указ чыкты. Эми менден башка кишилер менин катамды кайталашпасын. Мени туурашпасын. Мен ката деп дагы айтпайм. Бул ошол учурдагы саясий, сиз айткандай бир салтка айланып барган көрүнүш да. Ошонун кулу болдум, ошонун бири болдум. Ошол агымга кирдим дагы, кара каргалардын ичинен ак карга болуп чыга албадым. Мен ошого да баш ийдим дагы, карызга алып туруп атама жылкы союп, атамды кадырлаган, сыйлаган кишилерге чай бердим. Атамды көөм келип туруп, тияк алып барып туруп чай бердим. 2 жума өткөндөн кийин кайра келбей калгандарга, алыстан келгендер дагы жылкы союп, дагы Куран окуттум. Кырын окуттум. Балким атам арбагы ыраазы болуп аткандыр, же кандай болуп аткандыр. Бирок атам Аллах билбей калды да, а киши өтөрү кетти. Биз чабылдык. Кемип калган жокмун, азайып же көбөйүп кеткен жокмун. Бирок башка элдерди атаандашат да. Мага окшогон менде да тең туш бар да. Сүйүнбектен эмнем кемин калат деп. Намыстанат да. Куру намыс. Ушунун баарын жоюш керек. Элди басынтпаш керек. Социалдык теңдүүлүктү, нарыктуулукту, салттуулукту сакташ керек. Кичиби чоңбу, жоон бичкеби арыкпы семизби бирдей мамиле кылыш керек. Эл намыстанбаш керек. Ушу бир кой союп узатып койгондон намыстанбаш керек. Боз үй тигилип, зыйнаты өткөрүлүп, андан эч кандай намыстанбаш керек. Эл эркин сезиш керек. Анан байлык менен, мартаба менен, кадыр барк менен башкаларга кыр көргөзбөш керек. Негизи эле кыр көргөзгүсү келбесе дагы кылып аткан иши башкаларды басынтып атпайбы? Мен башкалардын баарын кучактап өбүшүп, атама өкүрүп түшкөндүн баарын аябай жакшы көрдүм. Атаң жакшы киши дегендин баарынан аркасынан ээрчип кетким келди. Атаңды көрдүм эле деген кишилердин аркасынан ээрчитким келди. Деги эле балаңдын башын сылап койгон киши аябай бир тууганыңдан бийик көрүнөт го. Ата элең жөнүндө жакшы сөз айтса аябай жыргайсың го, кубанып. Мен дагы ошондоймун, элдин баары эле ошондой. Баарына чай бергим келди. Чакырдым баарын. Бул мен үчүн ошол учурдагы кырдаал. Мен ошонун менен мага окшош эле башка мугалим досум, мисалы үчүн. Менден эмнем кем деп, мен жанагы акыбалым менен, кырдаалым менен а кишини басынтып койдум. Унчукпай, сүйлөбөй туруп, иш аракетим менен, кылганым менен басынтып атам. Эмне мындан кеп деп айтат. Кайта мамилебиз аябай жакшы. Урматтуу коомчулук, ошон үчүн биздин менчикке, биздин өзүбүздүн эмеге кол салбай жөн отурбайсыңар деп да айтышы мүмкүн. Ошон үчүн указда айтылып атат.
мамлекеттик органдар, жетекчилер, дин кызматкерлери, социалдык кызматкерлер өз ара биригип түшүндүрүү иштерди жүргүзөлүк. Атаандашпайлык көп мусулман өлкөлөрү бар. Кайсы жерден өлүк чыкса аяктан бир дагы жарым чака борсокто жасалбайт, кам да чыгарылбайт. Тескерисинче тегерегинделер келип, 40-ына чейин тамак көтөрүп келип, өлүк чыккан жерге багышат. Мусулман өлкөлөрүндө. Мен жогоруда мисал кылып кеттим. Мисал үчүн жанагы бүгүнкү биздин өлкө башчысынын ошол убагында бир башына түшкөн күндөрдө адамдардын абдан көп баргандыгын, анан аларды ашка кетире албай сойгонго туура келгендиги боюнча бүгүн деле ошол нерселер кайталанса эмне кылабыз? Президент Садыр Жапаров атасы кайтыш болгондо ошо бир 200 километр туруп атасына топурак сала албады. Какшап калды го, атама топурак сала албай калдым деп. А киши жанагы сизге белгилүү жайда отуруп калды, атасына топук салуу арман ичинде калды. А киши апасын узатты, инисин узатты, баласын узатты. Кайсы бир инисинби же баласын узатып атканда бир кан чыккан жок. Кан чыккан жок, бир мал союлган жок. Баары өкүрүп барышты, колун кысышты, маркумду узатышты, чайга дагы, боз үйгө дагы кирбей, баштарын ээп, колдоруна тепсесин алып, таазим кылып туруп тарап кетишти. Өзү мисал болуп баштады. Менин оюмча ошо Садыр Жапаров баласы өлгөндө ошо эчтеке кан чыккан жокко деп ойлойм да. Бул киши башынан эле ушундай позиция. Көптөгөн депутаттар бул кишинин көз карашын бөлүшчү эле. Бул тууралуу мыйзам 2011-жылдан бери айтылып келе жатат. Көпчүлүк каршылыктарга дуушар болдук. Өстөрү ата-энелерин көм алып, анан бизге келгенде ушундай мыйзамдарды окуй. Өскөн сайын төрөлө беребиз. Узап кете беребиз. Өмүр бою жашаган киши жок. Бирок бизден кийинкилер биздин жорукту баштабасын. Мени туурабасын. Мен да ошо пендедим, биримин дагы, мен дагы куру намыска кирип жанагы иштерге бардым, урматтуу көрүүчү. Муну мен жаңылыштык же деп айтпайм. Ошо кырдаал ошондой болду. Бирок мени туурабагыла, мен мага окшогондорду туурабагыла. Атаандашпагыла. Апам капа болушум, бүгүн апам урушат. Бүгүн барсамчы, мени кантип узатасың балам депчи. Эчтеке сойбойсуң десе, мен эмне деп айтам? Мен апамды кадырлайм, кастарлайм, башыма көтөрүп туруп, колуман келгесинче зыйнатымды кылып узатам. Бирок коомчулукка мен жарыялабайм, ал менин купуя сырым, менин энем. Апам мени колдойт деп ойлойм. Балам, туура сүйлөдүң, туура айттың депчи. Азыр карап отурат телевизордо. Оозуңан жаңылба балам. Жаагыңдан жаңылба балам. Абайлап сүйлө, элге дагы жакшылап түшүндүр деп туруп мени ушул жака жиберди. Мен апам менен барып кеңешип келдим. Анан президент мырза менен барып кеңешип келдим. Сиздин указды ушинтип айтсам болобу деп. Анан ошо кайрылып атам айыл өкмөттөрүнө, район жетекчилерине, облус жетекчилерине таза, так, ачык түшүндүрүштерин жүргүзөлүк. Президент өзүнүн буйругу менен сунуштады. Экинчи буйругу менен ошол учурдагы кырдаалды, социалдык акыбалды, теңдүүлүктү, нарыктуулукту сактайлык, бирин-бири байлык менен мансап менен басынтууну жок кылалык, жок дегенде аракет кылалык. Жетекчилер колунда барлар биринчи болуп баштасын. Чириген байлар биринчи болуп туруп ушуну үлгү көрсөтүп башташсын. Колунда барлар, балдары чыйрак чыккандар үлгү көргөзсүн. Апаларын, аталарын жаңы нарк менен Кыргыздын адатына, салтына, абийириде, арына туура келген салттар менен ушу бай адамдарыбыз, колдорунда бар адамдарыбыз, жетекчилер мисал болуп баштасын. Мына Балыкчы шаарында бир мисалды айтып кетейин. Балыкчы шаарынын бер жагында шаардык көрүстөндөр бар. Ошо көрүстөндөрдү карасаңыз, аябай чоң көбөйүп кеткен. А дегенде келе башындагы көрүстөндөрдү карасаңыз, бири менен бири үчүшкөндөй эстеликтер турат. Кара таш, көк таш, сары таш, айланайын сүрөттөп койгон музей. Кайсы бир учурда балыкчы мэри чечим кабыл алып, баарына тең эстелик койгонго тыюу салды. Азыр Балыкчынын көрүстөнүн карасаңыз, кийинки көрүстөн, акыркы 10 жылды көрүстөн бир дагы эстелик жок. Кичинекей табличкага
Мунун уулу бул ушул жерге көмүлгөн, мынчанчы жыл төрөлгөн, мынча жыл кайтыш болгон, атын жазып койду. Бир дагы эстелик коюшкан жок. Мына ал мисал балыкчыга кире барышта оң тарапта ошондой ушуну жайыш керек. Анан азыр байкуш жердарында басылып жатса, анын үстүнөн бастырып туруп, анан фундамент коюп, таш коюп, сүрөтүн коюп, атысын жазып, наамдарын жазып, Молдокенин баары буга каршылык көргөзүп атпайбы? Шариятта айткан экен, менин мүрзөм 50 жылдан кийин жер менен жер болуп түзөлүп кетиш керек. Жер элге кызмат кылыш керек деп. Аталарыбыз да ошону айтып келген да. Азыр жерде 7 миллиард киши бар, баарына эстелик коюп, мүрзө кое берсек, кайсы жакка жашайбыз? Ошон үчүн ушундай акылдуу чечимдерге келишкен. 50 жылдан кийин мүрзө түзөлүп калса экен деп. Кытай калкы, Европа калкы баарын жагат. 10-15 кишиден ашпаган киши президент болобу, же болбушпу баары узатып, ритуалдык услуга, ритуалдык кызмат ишти бүтүрүп коет. Кыргызстанга ушундай кызматты дагы киришибиз керек. Топуратып, менин жакыным өлгөндө момунча миң киши келди деп мактанганды, ошо мактангандарга шарт түзбөш керек. Момунча киши эл батпай кетти, машина батпай кетти деп макта. Ай, менин атам өлгөндө ушунча болуп кетти деп. Мындай нерсени артка калтырып, социалдык жактан бардык коомчулукта биздин жарандар бирдей укукка ээ болгонго далалат кылышыбыз керек. Чынында айтып келгенде, бул жарлык кечээ кол койгонуна карабай, социалдык тармактарда 85% биздин жарандар ажоону, өлкө башчысын колдоп жатышат. Ал эми арасында бар бир аз каршы чыгып, мен кантип сойбойм, мен кандай кылам дегендер. Бул 85% эл ажоону колдоп жаткандыгына караганда, элдин бардыгы эле ошондой бирдей укуктуу жашаганга макул болуп жатышканы, ошондой ашыкча коромжу кылбаганга көнүп жатышканы түшүнүктүү болуп жатат. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, Сүйүнбек мырза, мына сиз жакшы билет болушуңуз керек, биздин кошуна өзбек улутундагы өлкөлөр, биз түштүк чергесинде аралашып жашап жатпайбыз бүгүнкү күндө. Алар ошого карабастан өздөрүнүн салтын кое бербей, өлүк ошол адам каза болгондон кийин бир ашып барса 2-3 сааттын ичинде өлүк муздай электе жерге беришет дагы, 3 күнгө чейин үйүндө эч качан тамак жасалбайт. Ал эми 3 күндөн кийин алар бир эле койдун эти менен 1000ден ашык же болбосо 1 айылдын кишисин камсыздап, эскерип, ошол кишиге деген дамоз тийгизип, Куран окутуп, эскерип коюшат. Жакшы маселени айтып атасыз. Азыркы эле мен айтканда аягына чыгып коеюн суроомду. Жок, сурооңузду аягына чыгарбай туруңуз. Унутуп калам да, үмүт. Азыр кыргыз күн 3 күн кабарлачууда, 3 күн эмне үчүн келип чыккан билесизби? Биз көчмөн калп болуп калабыз. Кудасы Аксайга көчүп кетсе, кайнагасы кайын журту Каркырага көчүп кеткенде, алар келип топурак салып кылыш үчүн күтүшкөн. Аттын жүрүшүн. Ушул 3 күндө ат келип калат, жылкы менен келип. Ошол зарылдыктан биз салттар күчтүү деп атпайбызбы Кыргызда? Ошол зарылдыктан өлүктү 3 күн, 4 күн кармаганбыз. Өзбек туугандарыбыз отурукташкан эл, ордо көлгөн эл, жамаатташкан эл. Өлүктү 3 күн кармаган болбой жыттанып да кетиши мүмкүн. Тез көмгөн ошондон да. Бирок бул абдан жакшы жөрөлгө. Абдан туура айттың. Өзбек туугандарыбыз да, тажик туугандарыбыз да көп эле мусулман өлкөлөрүндө өлүктү тез эле жашырат. Кан чыккан жерге кан чыгарып кой же мал сойбойт. Жакын туугандары табактарына тамагын келип, өлүк чыккан жерге азасын тең бөлүшүп, чайы берип, тамагын берип, дем берип кетип атышат. Дух берип эмес. Дем деп айтыш керек. Рухани дегенде абийир, ар деп айтыш керек. Эми бул кыргыз өмүрү сүйлөгөн эмес. Духу вагон экен депчи. Мына дем берип кетип аткан үбесин, деми күчтүү эл экен, сөздөрү дагы жетимдүү, эми күчтүү жер экен деп Манасты айтып атпайбы? Манасты кайра кайталап, анын ичиндеги кадырлуу сөздү унутпашыбыз керек да. Азыр бир күндө жашырганы, тез жашырганы мыйзамга дагы, шартка дагы ылайык. Тез жашырылган. Анан ошол өлүк чыгып, тияк башын жыйнай албай, сүрөттөрүн көрүп, кийимдерин көрүп ыйлап атканда, ого отур элге чай берип, шарактап, жылкынын кабырганын үстүндөгү үйдү майда эсептеп отурбайбы? Мына ушуларга жол бербеш керек дагы. Ошо өзбек боорлорубузду, туугандарыбызды туураш керек, жайылтыш керек. Ушунун баарын мына сиз айттыңыз, жакшы кабар айттыңыз бага. Социалдык тармактарда 80ге жакын процент ажоону колдоп чыкты деп.
Дагы 20% калган экен, анда мындай сүйлөшсөкчү. Калганын экөөбүз кылалык, жайылталык, айталык, түшүндүрөлүк. Бирөөсү менен да урушпайлык, кадыр намысына тийбейлик. Анан эң биринчи мисалды колунда барлар, чыйрак чыккан балдар, жетекчилер, ар кандай деңгээлдеги өкмөттүк кызматта иштеген адамдар биринчи өзүбүз үлгү көргөзөлүк. Анан бизди көрүп эл аркабыздан ээрчисин. Сойса сойлор, бирок эң эле аз союлсун. Балык баштан сасый жетпей, анан куйругунан баштап тазалайт дейт. Баленин баары бизде болуп атпайбы?